Улустук телерадио компаниясы тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому менен таныштырып, студияда мен Гүлжамал Багышбекова. Саламатсыздарбы? Алгач күндүн негизги окуяларынан кыскача. Бүгүн өлкөдө маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленди. Наматбек айылында жаңы медициналык мекеме ачылып, пайдаланууга берилди. Быйыл коомдук ишмер Рыспек Айдаралиевдин 100 жылдык мааракеси белгиленет. Бүгүн 2 ноябрь өлкөдө маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленет. Президент Садыр Жапаров маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен куттуктады. Мамлекет башчысы өз куттуктоосунда ааламдашуу доорунда дүйнөдө кандай гана өзгөрүүлөр болбосун, маданий балуулуктарыбыз биздин жашообуздун эң маанилүү аспектилеринин бири болуп келген жана болуп кала берет. Себеби кыргыз маданиятынын тамыры терең, тарыхы кенен, уңгусу бекем деп белгиледи. Урматтуу маданият жана искусство ишмерлери, сиздерди кесиптик майрамыңыздар маданият кызматкерлеринин күнү менен чын дилимден куттуктайм. Ааламдашуу арааны жүрүп, дүйнө өзгөрүп жатканда биз дагы аны менен бирге өзгөрүүдөбүз. Бирок кандай гана өткөөл мезгилдер болбосун, маданий баалуулуктарыбыз биздин жашообуздун эң маанилүү аспектилеринин бири болуп келген жана болуп кала берет. Себеби кыргыз маданиятынын тамыры терең, тарыхы кенен, уңгусу бекем. Бул бабалар мурасы азырда ополтоодой кубаттуу жүк көтөрүп, коомубузду өнүктүрүүнүн факторлорунун бири, жаш муундарды тарбиялоонун негизи болуп саналат. Улуттук маданиятыбыздын унутта калтырбай, андан ары өнүктүрүп, заман агымына жараша улам жаңы ачылыштарды жасап келе жаткан искусствонун бардык тармактарынын музыка искусствосы, аспаптык аткаруучулук, вокалдык искусство, театр искусствосы, балет, көркөм сүрөт искусствосы жана кол өнөрчүлүк жана башка маданият чөйрөсүндөгү кызматкерлерге ыраазычылык билдиргим келет. Себеби эли журтубузду эзелтен бери келаткан кыргыз элинин салттуу бай мурасы менен сугарып, мекендештерибиздин дүйнөлүк жаңыланууга умтулуусун, ата мекенине, кылымдарды каарыткан улуу элине, баа жеткис мурас, улуу Манас эпосуна болгон сый-урматын арттырган дал ушул маданият жана искусство кызматкерлери экендиги эч талашсыз. Адамдын өзүн өзү таануусунун негизги жолу маданият экендиги канча мезгилдерден бери аныкталган, такталган айныгыс факт. Мындан улам кай мезгил болбосун, кай жер болбосун, жалгыз адамбы же жалпы коомчулукпу, бардыгы искусство чыгармачылыгынан рахат алып, эс алат, жан дүйнөсүнө жагымдуу жай табат. Кыргыз эли искусствонун 5 салаасы: музыка, сүрөт скульптура, театр кино, көркөм би, адабият тармагынан дүйнөгө небир чыгандарды берди. Мына ошондой жалпы элдин жарпын жазып келген кыргыз маданият тармагынан дөш ааларынын жолун улап, искусствонун ар кандай багыты боюнча эл аралык фестивалдарга, сынактарга катышып, ийгиликтерди жаратып, ата мекенибизди бүткүл ааламга даңазалап келаткан ул кыздарыбыз бар экендиги кубандырат. Ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын улуттук наркты сактоо жана өнүктүрүү жөнүндө улуттук программанын алкагында руханий мурасты сактоого салым кошуп, инсандын руханий, адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбия жөнүндө концепциясын ишке ашырууга салым кошуп келе жатасыздар. Албетте, мамлекет мындай атууларды ар тараптан колдоп алат. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан Кыргызстанда искусствону жана маданиятты сактап, андан ары өнүктүрүүгө зор салым кошуп келе жаткан бул тармактын кызматкерлерине эмгек майнасы 100%га чейин көтөрүлүп, өзгөчө көңүл бурулууда. Кадырлуу өнөрпоздор, кымбаттуу маданият кызматкерлери, дагы бир жолу майрамыңыздар менен куттуктайм. Сиздер ар күнү, ар бир көз ирмемде элдин жакшылыгын, кайгы-кубанычын бөлүшүп, жан дүйнөсүнө майрам тартуулап келесиздер. Мындан ары дагы сиңирген эмгегиңиздердин акыбети кайтсын деп тилек кылам. Сиздерге чыгармачылык бийиктиктерде түгөнбөс эргүү каалайм. Үй бүлөңүздөр менен бакубат өмүр сүрүңүздөр. Маданият улуттун жүзү. Талаш шаардык маданият бөлүмү шаардагы бардык маданий иш-чаралардын күзгүсү. Шаардык маданият кызматкерлеринин үстүбүздөгү жылда жасаган ийгиликтери арбын. Кесиптик майрамына карабай эмгектенип жаткан Талаш шаардык маданият бөлүмүнүн иш ыргагы менен кабарчыбыз таанышып келди. Комузда кол ойнотуп кыргыздын улуттук аспабын аздектеп келе жаткан Азиза Дүйшөналиева маданият тармагында 2004 жылдан бери эмгектенип келе жатат. Бул кесип ал үчүн эң ардактуу жана сүйүктүү кесиптерден экендигин айтат. Мен өзүмдүн раматылык атам комуз ойночу, кичинекей кезимден эле ушу кызым комузчу болот деп комузга бир аз үйрөткөн, анан өзүбүздөн мындай слух менен
жөндөм менен алып кетип эле комузду шартаман үйрөнүп, анан ошо ырларды коштоп, комуз менен ырдап, ошо кызыгуу менен жүрөм да. Оркестр ошо Талас шаардык мэриянын алдында оркестр болуп уюшулган. Анан быйыл буюрса 8 жыл болуптур бизге уже. Тазабек Өмүркулов агайыбыз агартуунун отличниги, маданият мыкты кызматкери агайыбыз болгон. Буюрса ошо агайдын атын берели дегенде ниетте турабыз. Алгачкы уюштуруу ошо Тазабек агайыбыз болгон да. Ал эми Алтын үндүү Алтынай Коробаеванын талантына суктанып, таазим кылгандар көп. Алтынай Коробаева 2009-жылы Калый Молдобасанов аттындагы Кыргыз Улуттук консерваториясынын вокал бөлүмүн аяктагандан баштап, Талас шаардык маданият бөлүмүндө чыгармачылыктагы жолун баштаган. Бул өнөр адамы да өзүнүн кесибинен рахат алып, ишинен эригүү алам дейт. Аяктап бараткан жыл жемиштүү болуп, 2 ноябрь маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин ардак грамотасына татыктуу болду. Мен үчүн аябай сүйүктүү кесиптин бири. Мен жумушка майрамга келгендей шашып келем. Элдер жумушка иренжип баргысы келбесе, мен майрамга келгендей келем. Мен ушул ишке, ушул маданиятка аралашканыма абдан кубанычтамын, сүйүнүп турам дайым. Эми жалпы маданият кызматкерлерине биздин чыгармачылыкта ийгиликтер деле гана каалайм, жана ден соолук каалайм, изденүү каалайм. Аман болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Ушу биздин кесибибизди түшүнүп, бизди колдоп жүргөн биздин түбөлүктүү жарларыбызга да ыраазычылык билдиребиз. Ушундай чыгармачылыкты түшүнүп, бизди колдоп келгендериңизге. Мындан 8 жыл мурун Талас шаардык мэриясынын алдында эл аспаптар оркестри түзүлгөн. Бүгүн алар кесиптик майрамына карабастан, эртең Атай Огунбаев атындагы балдардын музыкалык мектебинде өтүүчү отчеттук концертине кызуу даярдыктарды көрүп жатышат. Талас шаардык маданият бөлүмүнө тиешелүү болгон 2 мекемебиз бар. Алар Атай Огунбаев атындагы балдар музыкалык мектеби жана Талас шаардык көркөм сүрөт музейи. Андан тышкары дагы пресса кызматкерлери бар. Жалпы жонунан маданият бөлүмүн кошкондо 70 адам тегерегинде маданият кызматкерлери иштейт. Анан биздин музыкалык мектебибизде ар кандай бөлүмдөр бар. Маданият ишмерлери акыркы учурда мамлекет тарабынан бул тармакка өзгөчө көңүл бурулуп, колдоого алынып жаткандыгын белгилешип, кубанычын жашырышпайт. Союз маалынан бери бир да жолу оңдоп түзөө иштеринен өтпөгөн, кейиштүү абалга кептелген бир топ маданий имараттар ремонттолуп, тийиштүү жабдыктар менен жабдылгандыгын маданият ишмерлери белгилешет. Бардыгы мурда айлык маселесинде такалчу, эми Кудай буйрса айлык көтөрүлүп калды. Эми ошол балдарыбыз, кыздарыбыз кайрылып келип, иштеп берет деген ойдобуз. Анан негизинен ошо оркестрде өздөрүнүн билими бар дагы, анан жөн эле өздөрүнүн шыгы менен дагы эмгектенип келаткан адамдар бар да. Элибиздин уюткулуу уңгусун жана маданиятын сактап, улап келе жаткан маданият ишмерлеринин элди маданияттуулукка үндөп, руханий азык тартуулоодо эмгеги зор. Андыктан бул өнөр ээлери эртең саат 15:00 музыкалык мектепте өтүүчү концертке шаар жашоочуларын чакырышат. Учурдан пайдаланып, жалпы маданият кызматкерлерин бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайм. Баарыңыздарга бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, анан чыгармачылык зор ийгиликтерди каалайм. Ар дайым жакшылыктын себепкери болуп, баарыбыз жакшылык майрамдарда, жакшы күндөрдө жолугушуп, баарыбыз аман эсен жүрөлү, майрамыңыздар куттуу болсун. Кошумчалай кетсек, 2 ноябрь Кыргызстанда маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленет. 1926 жылы 2 ноябрда Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу Молдогазы Токобаевдин Кайгылуу Какей аттуу драмасы сахналаштырылган. Бул датаны эске алып, 1995 жылы 28 июлда Кыргыз өкмөтү маданият ишмерлеринин күнүн 2 ноябрда белгилөө тууралуу номер 318 токтомун чыгарган. Рахат Бейшелиева, Калмурат Мейманбеков, Зина Ахматова, Талас шаары.
Президент Садыр Жапаровдун 25 ноябрда 1-элдик курултайды чакыруу жөнүндө жарлыгына ылайык республиканын бардык айыл аймактарында жамааттык жыйындар өткөрүлдү. Курултайга делегаттар административдик аймактык бирдиктерден, эмгек мигранттарынан, конференциялык коомчулуктардан шайланышты. Теманы кабарчыбыз Айжамал Байырбек кызы улантат. 1-элдик курултайды өткөрүүгө жер-жерлерде уюштуруу комитеттери түзүлүп, иш алып барылып, жамааттык жыйындар өткөрүлдү. Жергиликтүү курултай 5 ноябрда өткөрүлүп, 25 ноябрда Бишкек шаарындагы 1-элдик курултайга ар бир айыл аймактардан 2 делегаттар дайындалышат. Ошондой эле айылдагы эң орчундуу деген 3 маселени көтөрүп чыгышат. Талас районуна караштуу Көпүрө базар айылында жамааттык жыйындар жыйынтыкталды. Айыл 4 жамаатка бөлүнгөн. Айыл эли жергиликтүү курултайда айылдын көйгөйлүү маселелерин билген, элдин үнүн жогорку бийликке жеткире ала турган делегаттарды шайлашкан. Элдик курултайды чакыруу менен канча жылдан бери бийликке жетпей жүргөн карапайым элдин үнү жетет деген ишеничтерин билдирүүдө. Эми президенттин бул элдик курултайды чакырып атканы бул жакшы жөрөлгө деп ойлойбуз. Анткени канча жылдан бери ушу элдин көйгөй аймакта көйгөйлөр болбой келген да. Ушу айылдын көйгөйлөрү өтө эле көп экен. Эми Кудай буйруса могу айылдын жалпы курултайы болот 5-нде. Ошондо өзүбүздүн делегатты, 2 делегатты жогорку курултайга жиберебиз. Карапайым элдин 1-элдик курултайда бийлик өкүлдөрүнө берчү суроолору көп, жылдап чечилбей келген көйгөйлөрүн тез жеткирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү дешет. Айыл чарбасы боюнча да суроолор көп. Жакын эле айыл чарба министри 309 токтомун чыгарды. Ушу 309 токтомдун тегерегинде дагы көп маселелер айтылды. Андан тышкары мына жер налогдон баягы дыйкандар кутултуп койгону менен нар жагында да көп суроолор туулду да. Жөлөк пулдар, пенсиялар, жашоо минимумда болуш керек деп. Баш мыйзамда жазылып турат, ал беренеде. Бирок ошол конституциянын баш мыйзамын кабыл алган менен ошол 1 январдан баштап күчүнө кирет да. Ал ошол конституция так иштейби? Акыйкат Токтогулова Рысбек Адаралиев айылдык кеңешинин депутаты. Элдик курултайды өткөрүүгө карата жамааттык жыйындарды уюштуруу иштерине катышты. Айыл эли активдүү жарандарды делегат кылып шайлап алышты. Ар бир квартал боюнча уюштуруу иштерин жүргүздүк. 4 участокко бөлүп, график түзүп атайын. Ошол жерге элдерди чогултуп, айыл тургундарын чогултуп, ошол жерге жыйналыш өттүк. Бул жерден ар бир график боюнча чогулган ар бир участоктон 12 адам шайланып, 5 октябрда боло турган айылыбызда боло турган курултайга 50 делегат шайланды. 1-элдик курултайды чакыруу боюнча жергиликтүү курултай 5 ноябрда өткөрүлөт. Анда жамааттык делегаттар республикалык курултайга 2 делегат дайындашат. Айжамал Байырбек кызы, Бексултан Архатбек уулу, Эркина Жумабекова, Талас району. Элет элинин көйгөйү чечилди. Союз мезгилинен бери Бакаята районунун Наматбек айылында бейтаптарга кызмат көрсөтүүчү медициналык пункт жок болчу. Жергиликтүү бийликтин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Руслан Жакышевдун демилгеси менен Катар кайрымдуулук фонду тарабынан келишим түзүлүп, жаңы типтүү имарат курулган. Медициналык пункттун курулушу үстүбүздөгү жылдын июнь айында башталып, бүгүн колдонууга берилди. Жаңы медициналык пункттун ачылыш аземинен кийинки материалда сөз болот. Бүгүн Бакаята районунун Наматбек айылында жаңы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун медициналык пункту ачылды. Типтүү медициналык пункту курууга каражат Катар кайрымдуулук фондунан бөлүнгөн. Жалпы сметалык наркы 2 миллион 231 миң сомду түзөт. Бүгүнкү күндө мукташтык бар эле. Катар фонддогу Бишкектеги кызматкерлерге ыраазычылык билдирет элем. 4 миллион 231 миңге бизге ушундай заманбап сон имаратты куруп тартуулап беришти. Ушу менен чектелбей, мындан ары дагы ушундай курулуштарга айыл өкмөтүнүн атынан толук
салым эмне керек болсо, жер керек болобу, башка өзүнүн салым керек болобу, биз эл үчүн ар дайым кызмат кылганга дайынбыз. Айнура Садабаева Наматбек айылынын тургуну. Анын айтымында буга чейин айыл эли саламаттыгына кам көрүү үчүн райондук үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна кезекке туруп көрүнүшчү. Жылдар бою кыйынчылыктарды жаратып келген көйгөй бүгүн чечилип, элетели жаркыраган биринчи жардам көрсөтүүчү медициналык пунктка ээ болуп жатканына кубанычта. Биз барып кезекте турбастан азыр бул жака врачтар да келе турган болот деп айтышты да. Ушунун бардыгы абдан ыңгайлуу болду бизге. Биздин окуучуларыбыздын, биздин мектептин да жанында эмкана ачылып, биз ага дагы кошумчадан сүйүнүп атабыз. Себеп дегенде, анакей окуучулардын ден соолугу, балдарыбыздын ден соолугу, ушул калктын ден соолугу биз үчүн өтө маанилүү да. Жаңы курулган ФАПта бейтаптар үчүн керебеттер, кислороддук концентратор, ошондой эле медициналык кызмат көрсөтүүчү каражаттар жайгаштырылган. Бул медициналык пункт күндүзгү стационар катары иштейт. Мында бир дарыгер жана бир мейирман бейтаптардын саламаттыгына кам көрөт. Эске салса, буга чейин Наматбек айылынын медициналык пункту мектептин 2 бөлмөсүн ижарага алып пайдаланып келишкен. Жаңы имаратта иштөө биздин ишибизди жеңилдетип, жумушка болгон кызыгуубузду арттырат дешет дарыгерлер. 7 койкабыз бар, күндүзгү стационар бөлмөбүз бар, эмдөө бөлмөбүз бар, кабыл алуу бөлмөбүз. Өзүнчө жайгаштырдык бардыгын. Бул жерден биздин негизи врачыбыз бар да. Мисалы бир жумада бир же бир айда бир жолу келсе болот. Ал прививка кезинде келсе, балдардын немесин разрешение берет, биз салабыз дагы. Процедураны тигил жактан назначение алып келишет, бул жактан жасайбыз. Прививканы ушул жерде жасайбыз. ФАПтын ачылыш аземине Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Руслан Жакышев жана район акими Алгынбай Имаров катышып, айыл элинин саламаттыгына тиешелүү деңгээлде кам көрүүлөрүн белгилеп, ден соолук сакчыларынын коомдогу орду бийик экенин айтты. Ынтымак бар жерде ырыс бар дейт, ырыс бар жерде жылыш бар деп. Катар фондуна учурдан пайдаланып терең ырашчылык билип кетем. Ушул эмкана башка бир региондун башка бир чөлкөмгө кетип аткан жерден сүйлөшүп, ушул Наматбек айылына мына чогуу алып келдик ушул жака биз. Анан эми ушул эмкана эң башкысы ак жолтой болсун. Бул жерге сиздер оорубай, жөн саламаттыктын алдын ала көрүнүп, алдын ала текшерилген бир ак жолтой эмкана болсун. Иш чаранын соңунда эл өкүлү Руслан Жакышевка Бакай Ата районунун ардактуу атуулуу наамы ыйгарылды. Чолпон Сабитова, Чыңгыз Бокошев, Эркинай Жумабекова, Бакай Ата району. Дарыгерлер кант диабетин алдын алууга чакырат. Бүгүнкү күндө Талас облусунда кант диабетине чалдыккан 2644 бейтап каттоодо отурат. Ооруну өз учурунда дарылоо жана алдын алуу максатында Талас шаарында кандагы кантты билиңиз акциясы өткөрүлөт. Бул боюнча бүгүн Кызылай коомунун облустагы ыктыярчыларына маалымат берилди. Акция 10, 11 жана 12 ноябрда Талас шаарындагы 4 пунктта өтөт. Облус тургундары келип, кандагы канттын өлчөмүн жеринде биле алышат. 3 күн акция ушул 4 пунктта алынат. Поликлиника, Алтын Казык супермаркети, вокзалдагы, анан Оторбаял көчөсүндөгү и сон сахар бекер өлчөнөт. Бул жерден кантип билинет, любой желающий адам ошол жерге пункттарга барып эле сахарын өлчөтө алат. Канды пальчиктен эле алат, глюкометр менен алынат дагы, шыр эле ошол жерден сахары билинет. Кимдикке канча экенин шыр эле өздөрүнө кагаз берилет. Мынча экен сахарыңыз, бул жер если көбүрөөк болсо бул жерге кайрылыңыз деп көрсөтмө беришет. Өз заманынын кесипкөй иш билги инсаны Рыспек Айдаралиевке быйыл 100 жыл. Коомдук ишмердин 100 жылдык мааракесине карата облустун бардык мектептеринде атайын иш-чаралар өткөрүлүүдө. Талас районунун Көпүрө базар айылындагы Рыспек Айдаралиев атындагы орто мектеби мааракенин алкагында эскерүү иш-чарасын өткөрүштү. Теманы кабарчыбыз улантат. Рыспек Айдаралиев байсалдуу өмүр жолунда эмгекти барктап, тынымсыз эмгектенип, башкаларды да талыкпай эмгек кылууга үндөгөн инсан болгон. Жаштайынан чарчабаган эмгекчил, мээнеткеч, маңдай тери менен көп ийгиликтерге жетишип, турмуш жолунда өз ордун тапкан инсан катары замандаштарынын элесинде төөлүккө сакталып калды. Көпүрө базар айылында Рыспек Айдаралиевдин ысымын алып жүргөн мектепте анын 100 жылдык мааракеси белгиленди.
тарых күбө таластан чыккан далай берендер. Ошондой элдин дааны өзү Рысбек деген кемеңгер. Мектеп окуучулары Рысбек Айдаралиевдин иш билге көрөгөчтүгүн даңазалаган сахналаштырылган оюн көрсөтүштү. Өмүр жолунда Рысбек Айдаралиев мекендин дагы коммунисттик партиянын да чыныгы жоокери болду. Тынымсыз эмгектенүү менен катар эле улуу сапат, адамгерчиликти даңктаган бул касиетти өзү бийик тутуу менен башкалардан да талап кылган. Адамгерчилик сапатын замандаштары бүгүн дагы эскерип айтып келишет. Биз жаңы иштеп келгенде ар бир үйдө радиолор болчу. Мектепке чогулуш болсо дагы биз ошол радио аркылуу келчүбүз. Кайсыл учурда ким кандай иштеп атат, бардыгын биз радиодон угуп турчубуз. Бул киши ошондо алдыңкы цивилизацияны курган кишилердин бири болгон. Эң артта калган, эң жаман чарбаны алып туруп ошону мен алдыңкы чарбалардын алдына кошом деп, ошол эмесине сөзүнө туруп, келип ошол Каракол колхозун ирилештирип туруп, анан кийин миллионер колхозго жеткизген адам экен да. Эми анын бардыгын бирден айтып отурсак, андан дагы могу генпланда түзүлгөн, биздин азыр окуучуларыбыз бардыгы эле бассейнге кетип атышат го. Ошо бассейн генпланда бар экен да. Рысбек Айдаралиев атындагы орто мектебинде Рысбек Айдаралиевдин басып өткөн жолун баяндаган атайын музей уюштурулуп, 100 жылдык маарекенин алкагында ачылганы турат. Рысбек Айдаралиев атындагы тарыхый аймак таануу музейи 2018 жылы башталып 2019 жылы бүткөн. Ошондо пандемия убагында мени ачылыш кылып эметилген. Каракол колхозу түптөлгөндөгү кандай эмгектерди жасагандагы, кимдер бери чыган адамдар чыккан, ошолор жөнүндө акыркы маалыматтардын баарын ушу залга топтогонбуз. Бул айылды таануу тарыхый музей деп айтылат. Мугалимдер окуучуларга Рысбек Айдаралиевдин элине кылган эмгегин ар дайым үлгү тутууга үндөп келишет. Биздин айыл эле эмес, бүт Кыргызстанга белгилүү адам болгон. Бул адамдын басып өткөн жолун биз окуучуларга жеткирип, келечекте дагы ушундай биздин Рысбек атабыздай уулдар болсо экен, ошолордун кылган эмгегин, ошол адамдын кылган эмгегин эстеринен чыгарбай, дайым өздөрүнө жүрөктөрүнө сактап, келечекте ушундай жакшы патриот балдар тарбияланса деген ниетте иш-чараларды өтүп атабыз. Рысбек Айдаралиев мектепти аяктаган соң Жалал-Абадтагы педагогикалык техникумга тапшырып, ийгиликтүү аяктаган. Эмгек жолун агартуу тармагында Көйгөй айылынын Таш дөбө мектебинде мугалим болуп баштаган. Кандай гана иш болбосун, мектеп мугалими, колхоз жумушчусу, райкомдун кызматкери, биринчи катчысы, райондук аткаруу комитетинин төрагасы, Эмгек Кызыл Туу ордендүү миллионер колхоздун башкармасы, жайыт башкармалыгынын зоотехниги башчысы катары белсенип эмгектенип, башкаларга үлгү болуу менен аларды да ак эмгекке, эл жерине талыкпай кызмат кылууга үндөгөн, шык берип, алга сүрөгөн инсан болгонун бүгүн дагы эл оозунда айтылып келет. Айжамал Байырбек кызы, Бексултан Архатбек уулу, Зина Ахматова, Талас району. Узап бараткан күн мына ушундай окуялар менен толукталды. Бул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жайгаштырылды. Алдыда эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат. Саламат болуңуздар.